Бир жигит, жалгыз жигит ата энесинин колунда өсөт. Атасы тез өтөт. Жалгыз апасы аны караңыз, жалгыз апасы аны күйөөгө чыкпастан ушул баласына өмүрүн арнап, иштеген жеринин айлыгын топтоп, эптеп канtaragын төлөп, антип мынтип баласын өстүрөт. Баласы ар дайым апасына келип, жакшы тарбия алат бала. Апаке, Кудай бирсе окуп бүтсөм, жумуш иштесем, биринчи айлыгымдан сизге сонун көйнөк алып берем деп ниет кылат. Апасын сүйүнтөт, бирок тилек каршы 5-курс болгондо апасы көз жумуп кетип калат. Бала ыйлайт, кайгырат. Кудай Таалага назир шариатта убада кылат. Аллахым, сен күбөсүң. Мына жакшы жумушка кирсем, ошол жумуштан алган айлыгымдан бир канча бөлүгүн топтоймун. Апамдын арбагы үчүн мен жакшылыктарды кылып арнаймын дейт. Жылдар өтөт, убакыт өтөт. Жакшы жумушка да орношот, үйлөнөт, балалуу болот, баласынын атын Мухаммад коет. Баласы 10дон ашат, 11 жашка толот. Бирок жанагы жигит кылган убада берген нерсесин унутпастан ар дайым кылат. Топтолгон акчадан өзүнүн жашаган жердеги кишилер билбесин деп жашырып ыхлас менен алыскы жердеги райондогу мечиттерге, жетим үйлөргө жардам берип жүрөт. Күндөр бир күндө пешим намазына мечитине барса өзүнүн бир чоң муздаткычты кишилер көтөрүп келаткан болот. Машинени түшүрүп, аттың айдайт. Ушул өзүм мечитимди унутупмун да. Жок дегенде өзүм мечитиме ушул муздаткычты мен алып бергенде, апама арнаганымда кандай жакшы болот эле дегенде имам жака калып, ассаламу алейкум. О Мухаммаддын атасы, Алла разы болсун сизге. Муздаткычыңыз сонун экен, Кудай буйрса, бул элге көп жакшылыгы тиет. Аллах Таала сизге разы болсун дейт. Таң калат. Мен берген жокмун дейт. Жок, бул сиздики. Эртең менен балаңыз келип таштап кетти дейт. Акчасын дейт. Артка кайтып баласына барат. Баласы мектептен келаткан болот. Баласынан сурайт, сен алып барып бердиңби дейт. Ооба дейт. Каяктан акча таптыңыз? Сиз ар дайым мага белекке берген акчаларды мен үйүп жүрдүм дейт. Сизди ар дайым көрөт элем, бата кылат элес. Аллахым, апамдын арбагына барды кылган жакшылыгымды арнадым, жеткир дейт элеңиз. Мен да ушул жакшылыктарды топтоп, чоң апам арбагына арнадым. Жана сизге да тиет ата дейт. Караңыз, сиз кылган нерсенин балаңыз үйрөнөт. Балаңыз сизди тартат туган. Апаңызга кандай бата кылсаңыз, балаңыз сиздин артыңыздан ошондой бата кыла турган болот.